Жаңыдан оңдолуп өтүп эшигин ача элек Бишкектеги Улуттук тарых музейи 25 майда журналисттер менен коомчулуктун назарында болгон. Атамекен фракциясы бул жайда көчмө жыйын өткөрүп, аны оңдоодо мыйзамсыз иштер болгондугун билдирип чыкты. Анда музейди оңдоодо өлкө бюджетинен бөлүнгөн 1 миллиард 559 миллион сом сарамжалсыз жумшалып, ага эмерек менен экспонаттар асман чапчыган баада алынгандыгы ачыкталды. Генералдык прокуратура менен Финполицияда ушул жакта мыйзамдууларды аныктап, күнөөлөрдү аныктасын. Үчүнчүдө көчмөндөр оюндагы эле фирма бияка келип атпайбы? Ошондогу схема, коррупциялык схема бияка эле келип атат. Адрестер эле. Имподром, тарых музейи эртең дагы бирөө табат да. Ошо схеманы аныкташ керек да. Биякта чоң схема жатат. Себеби бүт жерде имподромдагы тендери жок коюлуп атпайбы? Буда тендери жок коюлуп атпайбы? Бир эле фирма, бир эле куратор, бир эле киши. Эл өкүлдөрү оңдоо иштерин көзөмөлдөгөн курулуш жана архитектура боюнча агенттик берген документтерге таянып, музейди оңдоодо консультативдик дизайнерлик кызмат көрсөтүүгө эле 394 000 евро бөлүнгөндүгүн билдирди. Мындан тышкары музей ичиндеги кафе үчүн алынган эмерек Германиядан 224 000 еврога жана жыгачтан жасалган аттын калыбы 14 000 еврога алынгандыгы белгилүү болду. Я понимаю, в музее надо здесь... Тендери жок, долбоорло сметалык документациясы жок туруп, музейди кантип реконструкциялоого болсун. Муну башкы прокуратура экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы дароо текшериши керек. Экинчиден, эмеректердин 95% алынып келинип коюлган деп маалымат берилди. Бирок бул жакта анчалык эмеректи көргөн жокпуз. Буга кошумча консультативдик дизайнерлик кызмат көрсөтүүгө 394 000 евро төлөгөнү көрсөтүлүптүр. Мынчалык көп акчага эмне жасалды? А не такими пищами питаться. Мы должны же чуть-чуть думать об этом. Ал эми курулуш жана архитектура агенттигинин төрагасынын орун басары Урмат Кочкоров бардык иштер өкмөттүн токтомунун негизинде аткарылгандыгын билдирген. Ошол эле депутаттар бул ишти баштан аяк көзөмөлдөгөн деп мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду сындашууда. Музей оңдолуп атканда өзүм ошо куратор дагы болуп бердим да. Ошо карап көзөмөлдөп бул музейдин ремонттун жүрүп атканына дагы ичинин баарын азыр татынакка кылып койду. Ичине кирсеңиздер тааныбай каласыздар ал музейди. Тим эле чет мамлекетке келгендей болуп каласыздар. Музейдин азыркы жетекчилиги, мурдагы жетекчилиги да айтып атат. Бул музейдин ремонтунун башталышынан акыркы күндөргө чейин негизги куратору ошол кездеги бөлүм башчы, андан кийин президенттик администрациянын жетекчиси, андан кийин премьер-министр Сапар Исаков болгондо айтып атышат. Аны иликтөө иштери далилдейт. Мамлекеттик тарых музейин оңдоо 2 жыл мурда башталган. Анда Туркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги менен өкмөт меморандум түзүп, музейди түрк тарап өз каражатына оңдоону мойнуна алган. Бирок музейдин тышкы бети менен айланасы оңдолгон соң Кыргыз өкмөтү маданий имараттын ичин бюджеттин эсебинен оңдомок болгон. Бул үчүн алгач 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Депутаттар бул иштер боюнча да териштирүү жүргүзүлүшү керектигин билдиришти. Мурунку президент Алмаз Сарсенович мен акча табатамын, ошо жанагы грант, Туркия менен сүйлөштүм жүрүп, мына бүгүн эми ал жерде жалаң эле грант эмес, бюджеттен да бир топ акча пайдаланып тур. Эми өзүбүз көрүп атабыз да, жанагы тестте жанагы ат иштер $600 турса, музейде болсо бир болгон жанагындай жыгач эмелерди коюп, ошолорду дагы $600 жакын акча менен мындайча айтканда жокко чыгарып атат да. Эми бул мындай, бул эми мунун бардыгын жасап аткан жөнөкөй адамдар эмес да. Мунун бардыгы жасап аткан ошол жердеги жумушчулар, бийлик деп койсок болот да. Ошол кездеги акча келгендер, акча пайдалангандар. Эми мындайча айтканда муну түп тамыры менен оңдош керекпиз да. Сиз бул мындай таң кала турган окуя десек болот, себеби мындай болбош керек. Эгерде ошолордун алып келген кагаздарындагыга ылайык буюмдары ошондой бааланган болсо, бул өтө туура эмес иш деп айтабыз да. Бул мен оюмча баягы системанын өзүндө проблема болгон, негизи эле Кыргызстан боюнча. Ушул мезгилге чейин ошондой маселе менен иштеп эле келген экен да. Эмне үчүн элде нааразычылык бар? Кээ бир чиновниктер 15 000, 20 000 сом айлык алып эле зыңгыраган үйлөрдө, зыңгыраган машинелерде башка нерселери бар, мындай эбегейсиз зор байлыкка ээ болот. Аялын деле карасаң, мындай болор-болбос айлык алып менен жашашат да. Ошол системанын айынан Кыргызстанда ушул өнөкөткө айланып, бул коомго десем туура эмес, бирок президенттик бийликтен президенттик бийликке өткөнгө чейин ушундай болуп келген экен да. Бишкектеги Улуттук тарых музейи 1984-жылы курулган. Музейде жалпысынан 135 000ден ашык экспонаттар сакталат. Бирок акыркы учурда андан 500ден ашуун тарыхый экспонат уурдалгандыгы кабарланган.
Гүлбарчын Мырзабекова, Чыңгыз Исқақов, Нур Ньюс, Бишкек.